Саламатсызбы? Регионда Абалким авторлық программасы. Sadırga boşlandık! 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 Бул жума Кыргыз коомчулугундагы негизги талкууга алынган окуя 2 март күнү Бишкекте өткөн митинг болду. Садыр Жапаровдун боштондукка чыгышы талап кылынган тынчтык жыйыны эч кандай мыйзам бузууга жол берилбей эле башталып, уланып жаткан. Бирок негедир ак үйдөн болгону 300 метрдей алыстыкта миңдеген киши чогулуп бийликке кайрылуу жасап жатканына карабастан, же бир депутат, же президенттик аппараттан бир киши чыгып келип элдин сөзүн угуп койгон жок. Абалким дал ушул жагдай провокаторлордун планына оң келип, митингди башаламандыкка айландырууга себеп болгондур. Болор иш болду. Ак үйдүн айланасында ыкчам даярдыкта турган тартип сакчылары дароо чогулгандарга тийиштүү каражаттарды колдонуп, көзүнөн жаш агызып, демин кысып, айрым милиция кызматкерлери таш ыргытып жүрүп, митингчилерди таратышты. Провокаторлордун арам ойлорунун бир бөлүгү ишке ашып, митингдин уюштуруучулары жана катышуучулары делген 150дөн ашык адам камакка алынды. Мындай болушунан кооптонгон Садыр Жапаров митингге бир күн калганда кайрылуу жасап, тарапташтарын аянтка чыкпоого чакырган болчу. Бирок көпчүлүк Садыр Жапаровду уккан жок. Азыр эми камакка алынгандарды да угар тийиштүү кишилер көп эмес. Абалким кайрылууга кулак салып, жыйынга чыкпай же башка күнгө жылдырып койгондо мындай кырдаал жаралбайт беле. Митингден эч кандай жагата кеткен жок, провокация болду. Кимдер тарабынан? Аны тергөө иши көрсөтөт. Маселенин дагы бир жагы. Митингде бийликтен талаптарга жооп берилгени айтылып, 3 күндөн кийин маселе чечилет дегендей маалымат жарыяланган болчу. Бирок бүгүн мына андан бери толук 5 күн өттү. Өзгөрүү байкалган жок. Бирок бул аралыкта бир гана нерсе так айтылды. Бардык маселелер укуктук талаада чечилет. Ультиматум тили кабыл алынбайт. Бул сөздү өлкө башчысы айтты. Ал эми мыйзамдуу жагы кандай экенин башкы прокуратура февраль айында эле билдирип койгон болчу. Садыр Жапаров мөөнөтүнөн мурда бошотулбайт. Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026 жылдын 5 октябрында аяктайт. Абалким бул чечим эми өзгөрүүсүз каларын, ошол мөөнөттү күтүү гана керектигин билдирип жаткандыр. Абалким президент ырайын берип, Жапаров эркиндикке чыгып, үй бүлөсү, эли журту менен бирге болуп, ата журту үчүн ак эмгегин кайра улап, алдыга жылуусуна жардам берер. Абалким, саламатта калыңыз.